Кыргыз элинин маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эмес. Комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп биздин күнгө келип жетти. Кылымдарды карыткан комуздун улуулугун сыйлап, Ноокат районуна караштуу Зулпукаров айыл өкмөтүндөгү Балдар музыкалык мектеби комуз ийримин өтүп келүүдө. Комузга кызыккан балдардын саны күндөн күнгө арбып бараткандыгын айтышат. Бизде азыр окуучулардын 3 жаштан, 4 жаштан келишет көбүнчө. Анан негизи 5-6 жаштан келсе, 9-дун базасында бүтүп, 5 жылдык музыкалык окуу жайды бүтүрүп школдо. Анан музыкалык училищеге тапшырган жакшы эле. Азыр бизде көбүнчө балдардын комузга кызыгуулары өтө сонун. Менде окуучуларым баардыгы активный, эң сонун катышат. Азыр комузду көбүнчө чоң жогорку окуу жайларга дагы пайдасы көп тийип атат. Бүтүп кеткен окуучулардын көбү рахмат айтат, себеби комуздун мындай азыр Кыргызстан боюнча жайылуусу өтө эң сонун болуп жатат. Бул жерге келген окуучулар комузда кол ойнотуп, түрдүү күүлөрдү чертип калышты. Комузга кызыккан окуучулар келгенде эле билинет. Алардын кыймыл аракети, жөндөмүнө карап тандап алабыз дешет. Ырдаганда кыздар, ырдаганда комузду пасайтып, үнүнү акырындатыш керек эле. Бийик чыгарып, анан комузду мына жак. Бул жерден эмне болот? Акырындайт, акырын ойноп туруп, анан кийин ырдаш керек. Комуз кайрыктары ар бир баланын жан дүйнөсүнүн азыгы. Андыктан музыкага кызыккан балдарыбыздын саны арбый берсин.